Адам баласынын иммунитети бекем болсо, анда көптөгөн ооруларга туруштук бере алат экенин баардыгыбыз эле билсек керек. Мына ошол иммунитетти бекемдөө үчүн дагы бир жолу биз бүгүн туз бөлмөгө келип отурабыз. Эгерде туз бөлмөгө келсеңиздер, көптөгөн ооруларга даба жана ошондой эле иммунитетти көтөрөт. Кышында топтолгон шлак токсиндерден дагы арыла аласыздар. Андан сырткары жаз мезгили кирип келди. Жаз айында чыккан оорулар, аллергия жана ошондой эле тери көйгөйлөрү болгон болсо, анда алардан дагы арылсаңыздар болот. Жана ошондой эле келбетиңиздерге кам көрө аласыздар. Бүгүн биз туз бөлмөгө келдик. Туздун адам баласына пайдасы тууралуу кененирээк сиздерге маалымат беребиз. Пайдаларын айтып кетебиз. Ошондой эле канчалык деңгээлде бүгүнкү адамга жылуу туз бөлмө керектүүсүн ошол жөнүндө айтып кетебиз дагы. Андан иммунитет көтөрүлөт. Иммунитет көтөрүлгөндө баардык оорулардан арылат эмеспизби? Анан могу кан тамырлары кирдегенде эмне оорулар көп пайда болуп атат азыр. Давление, кан басымы, гипертония деп коебуз. Андан тышкары сахарный диабет. Ошол оорулардан да айыкса болот да адамдар. Ошол үчүн бул жерде баягы айтып кете турган нерсе, мунун ичинде 80ден ашык минерал бар. Ас түстүн баары туз. Бүгүнкү күндө кальций жетпей атат. Кальцийден беребиз бул жерге киргенде. Андан тышкары жанагы микро-макро элемент деп коебуз. Спирулина беребиз, балыктын майын беребиз, омега-3 деп коет. Ал мээге питание бүгүнкү күндө сөөктөргө, көзгө питание, чесночный масло беребиз. Ал бүгүнкү күндө эмнеге пайда? Иммунитетти жакшы көтөрөт. Андан тышкары жанагы курттарды жакшы түшүрөт, жашартат мындай айткандачы. Ошо пайдалуу нерселердин баарын беребиз. Бөлмөнүн ичиндеги температура 40 градусту түзөт. Бунун ичине киргенде сөзсүз түрдө сиздерге боорду тазалоочу атайын чай жана ошондой эле балыктын майы, сарымсактын майы, омега-3 жана кальций берилет. Жолдошум экөөбүздө сахар, кант диабети 2-тип. Анан колумда аллергиялар бар болчу, ошол боюнча келдик. 5 күн, 6 күн болуп калды. Жакшы. Эмеси сезилип атат да, эми өзүмдүн состоянием. Кандай болуп? Жеңил болуп калдым. Кадимкидей жеңил болуп, анан колдорумдагы эмелер, аллергиялар деле байкалып атат да. Дайыма курортко барчубуз да. Курортко акча короткончо ушул жерге эле келип дарылангыла деген. Жакты мага действительно чем. Курортко акча короткончо бул жерге келе 2 жолу курс алса болот экен да. Bizde bunu müçürlerdeki mallar tükengön. Oşo maylarga endi bir yardamı olup, oşo may jibip kişine butlar iştep kalabildim. Men mına teze butlarım jakşı iştep ketdi, oşoga keldim. Endi bu yerden bir ümit kılıp, bir şifa taap kalam dedi. En ümit men keldim. Men batken Allah'ın leyle girenden keldim. Азыр эми ушер жакты, результат жакшы эле күндөн күнгө. Кудай кааласа эми будан бери калсам билинет. Жаккан үчүн келип атам. Жакшы условия, жакшы Кудайга шүгүр бардыгы. Ушул кылып берген сиздерге рахмат. Ушу элге кызмат кылганыңыздар үчүн. Ушул жерден шифа табабыз деп көп келип атат.